Кыргызстандын Ош облусунун Нокат районунда Кыргыз ата айыл аймагын алдыңкы жана инновациялык деңгээлге чыгаруучу республика боюнча уникалдуу долбоор ийгиликтүү ишке ашырылды. Кеп ичүүчү таза суунун жеткиликтүүлүгү жөнүндө болуп жатат. Сөз эмне тууралуу болуп жаткандыгын түшүнүү үчүн 6 жыл мурунку абалга 2017-жылга кайталы. Ал кезде Кыргыз ата менен бирге дагы 3 аймакта суу маселеси өтө курч турган. Үй кожойкелери суу ташып жатып эле күнүн өткөрүшчү. Сууну сугат арыктарынан жана чакан көлмөлөрдөн сузуп алышар эле. Ошондогу жашоосун эстегенде үй кожойкеси Гулизанын жүрөгү кысылып кетет. Азыр анын үйүндө шаардагы мыкты тамдардан кем калбаган жакшы шарттардын баары бар. 2019-жылдан бери кранттарга суу келип, бизге дагы условия жакшы болду. Мынтип ванна, душ, кухня, мебель баарын кылып, ушул условияда жашап жатабыз. Бизге суу, эң главный суу керек экен. Чоң жумуш жасалды. Долбоор айылдарды таза суу менен камсыздоо жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү деп аталат. Аны дүйнөлүк банктын каржылык колдоосунда Арис ишке ашырды. Ичүүчү таза суу ар бир үйгө чейин тартылып, мектеп, бала бакча, оорукана, администрация өңдүү ар бир социалдык объектке киргизилди. Долбоор камтыган 4 айылда болжол менен 23 000 адам, дээрлик 3 000 үй бүлө жашайт. Арис агенттигинин долбоору менен таза сууга кирип, бизге азыр коорлорго иш жеңил болуп калды. Мында мурун суу алып келиш үчүн биз саат 8-ге ишке келе турган болсок, биз 6:30-да келет болчубуз. Ал мезгилде чакалап суу ташыйт элек. Азыр эми жакшы. Бул долбоордун бизге аябай жакшы жактары болду. Себеби дегенде балдарыбыз сыртка чыкпайт, кышындасы ички туалеттерди пайдаланат, ажатканаларды, колду таза жууга көнүгүштү. Эң жөнөкөй эле санитардык гигиеналык эрежелерди сактоону үйрөнүштү. Жетишкендиктер таасирлентпей койбойт, бирок бир нерсени куруп эле тим болуу аздык кылат. Аны сактап жана кыйроого жол бербөө алда канча маанилүү. Бул жөнүндө да ойлонуп, алдын алуучу чаралар көрүлгөн. Кыргыз ата булагы муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Бул мекеме бардык коммуникациялардын кынтыксыз иштешин көзөмөлдөйт. Кыргыз ата булагы ишканасы 3 тармакта иштеп жатат. Бул таза суу, водопровод, ирригация, сууга суу жана тазалык, это мусорду ташып чыгуу ишканасы катары. Кыргыз ата булагынын балансында азыркы учурда 4 объект бар. Бул бир резервуар 600 кубтук, 3 скважина бар, 3 скважина объектиси бар, насос 7 штук баары биригип. 82 километр труба жатырылган. Ал да биздин балансыбызда. 1000ден ашуун колодец орнотулган, ал да биздин балансыбызда. Бул муниципалдык ишкана тейлөөдө инновациялык ыкмаларды колдонот. Коммуникацияларды көзөмөлдөп жана үзгүлтүксүз суу менен камсыздап туруу үчүн каражат керек. Бул үчүн абоненттер сууга жана таштанды чыгарууга болгон төлөмдөрдү убагында төгүп туруусу маанилүү. Бул процесс түшүнүктүү жана ачык болушу шарт. Ошон үчүн санарип технологияларды колдонууну чечишкен. 3000 абоненттин дүмүрчөктөрүн чыгарууга болгону бир нече күн эле талап кылынат. Бизде алдын журналга жазып келип, показанияны жазып келип, бул жакка келип отуруп компьютерге түшүрчү элек. Азыр бизде техника өнүгүп, колодецтин үстүндө эле показанияны телефон аркылуу эле компьютерге түшүрүп коебуз. Мурда кагаз менен көп иштечү элек. Азыр андай болбой калды. Сууну керектөө боюнча маалыматтар системага түшүп, төлөмдөрдүн дүмүрчөгү автоматтык түрдө түзүлүп, абоненттердин телефондоруна келип түшөт. Кардарлар ыңгайлуу болгон төлөө ыкмасын тандап, накталай эмес же муниципалдык ишканага барып накталай төгүшөт. Биз толук ишкананы санариптештирдик. Абонент мындай айтканда ошол биздин приложениени колдонуп, өзү биз канча суу колдонгонун, канча сом болгонун, же болбосо канча сом төлөгөнүн, түштү түшпөдү ошону полный контролдой алат. Жана смартфондон гана сразу төлөмдү кыла алат, же болбосо терминалдан төгүп алат через лицевой счет катары. Муниципалдык ишканада кол-борбор түзүлгөн. Ал жерде өзгөчө кырдаалдар, анын ичинде авариялар тууралуу билдирүүлөрдү кабыл алышат. Ошондой эле кызматкерлер абоненттердин бардык суроолоруна жооп беришмекчи. Союз убагында да водопровод курулган. Биздечи водопровод курулган, бирок көп жашаган эмес өмүрү.
эмне үчүн жашаган эмес, тейлөө болгон эмес, обслуживание болгон эмес, жакшы карашкан эмес. Булдан биягына ушул нерсени бүтүндөй кармап, наоборот, буну гүлдөтүп алып кетиш бул уже биздин колубузда.